Assalamu alaikum. Урматтуу Нуркейджи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү, кутмандуу кушубак күнүңүздөр менен туугандар. Кечиңиздер менен бүгүн 21/7 ай 2022 жыл. Москва вакыты боюнча кечки 7 болду. Урматтуу көрүүчүлөр, көңүл буруңуздар. Бизде кезектеги автоунаа Mercedes-Benz Sprinter 2015 жылкы 2.2 механикада CDI мотор туугандар. Пассажирный. Көрүп турасыздар, тап-таза экен машина. Областта линияда жүргөн машина экен. Пробеги дагы 300 миңдин тегереги варианты бар туугандар. Москвада 2017-нен өйдө Kia Rio Solaris болсо башма-баш вариантын карап көрөбүз дейт. Эгерде 15-16 болсо үстүнө акча кошуп берсе дагы болот дейт. Дагы бир вариант, эгерде Кыргызстанда машина болсо, ага дагы вариантын карайм дейт. Мынакей, көрүп турасыздар, ап-апакай болгон Mercedes-Benz Sprinter. Видеонун алды менен туугандар, мен сиздерге дагы бир кошумча маалымат менен бөлүшүп өтөйүн туугандар. Ошто Салива 40 көчөсүндө бир комнаталуу үй сатылат, 3-этажда туугандар. 3-этажда 2 миллион 200 сурап атыптыр. Эгерде сиздер бул жакта машинаңыздарды сатып квартира карап аткан болсоңуздар, ал квартирадагы төмөндө сүрөтүн көрүп турасыздар. Машинаңыздардын үстүнө акча кошуп берсеңиздер дагы болот экен туугандар. Ээси менен сүйлөшүп көрүңүздөр. 2 миллион 100, 2 миллиондун тегерегиндеги ошол соседтери сатып кетип атыптыр. Эгерде сүйлөшсөңүздөр, сиздерге дагы скидка кылып берет. Машинанын үстүнө акча кошуп берип, квартира алуу болуп калсаңыздар дагы болот. Кеттик ана видеонун алды менен көрүп турасыздар. Анча-мынча саргая баштаган жерлерин мен сиздерге көрсөтө баштайм. Туугандар, уже бул мындай айтканда краскасы саргайып калган. Муну аз-маз шкурка менен алып туруп тазалатып койсоңуздар болот. Негизинен ич жактагы темирлери таза экен. Крылолору, подкрыликтер таза. Анча-мынча точкалары бар момундай. Эшиктин кире бериш жагында, эми бул пассажирный болуп жүргөндөн кийин туугандар, бул машинанын ичиге канча адам кирип чыкты. Өзүңүздөр мага караганда жакшы билесиздер. Так, эшиги автоматический экен. Учурда мотор от алып турат. Мынакей. Көрүп турасыздар. Дөңгөлөктөрү дагы өтө сонун абалда экен. Көрдүңүздөрбү? Бар жогу таза экен. Бул чисто пассажирский. Бул болсо арт жагынан. Сол жагынан дагы машина идеальный таза. Анча-мынча эле жанагындай саргайган жери бар. Так, эми сиздерге ички салону боюнча бир четтен көрсөтүп коелу. Арт жагы ачылабы? Арт жагындагы ачып берип коесуз турган. Так, бисмиллахиррахманиррахим. Бул жерде электрокөтөргүчтүү айнеги. Электропакет. Электрокүскү туугандар, чехолдору, поликтери бар жок ордунда, заводской поликтери. Мынакей панель жактары дагы тап-таза десек болот. О, печканы бизде Кыргызстанда дальныйде жүргөн спринтерлерди билесиздерби, оларын оюлуп түшүп калат. Yo, бисмиллахиррахманиррахим. Опа. Так. Ногу панель прибору туугандар. Пробегин дагы азыр сиздерге көрсөтүп коелу. 345.552 экен. Пробегин көрдүңүздөр. Электропакет экен бул жагы дагы. Полный иштейт, законный иштейт. Мына электрический күскүсүчү. Ондай басып алып туруп, анысы дагы иштейт экен туугандар. Жакшы, өтө сонун. Так, лобовой жактары селый, аз-маз момундай эмеси бар. Дворник чийип койгон жерлери бар. Жакшы. Тутулган, чийилген жерлери жок. Тап-таза экен. Эми печкасы бар экен. Вебасто бар экен. Так, өзүнүн печкасы, бул жактары таза. Көрүп турасыздар. Арт жагында азыр аштырып койдук, эми арт жагынан кирип дагы көрөбүз туугандар. Мынакей. Могу кошумча печкасы болот туугандар, билесиздер. Могу капталына полный ысытат, билесиздер, туугандар. Эки капталына полный ысытат. Так, арт жагы таза экен.
Арт жағы мощный екен, резинкалары бар жоқ ордында. Көрдіңіздер бе? Так, енді бұл жерде пассажир болып жасалған. Так, 1 место 2, 3, 4, 5, 6, 7, алдыңқы менен 8, 16 место екен туғандар. Егерде Қырғызстанға алып барып линияға қойып іштетсеңіздер дағы өтті сонын. Так, проезд 27 рубль дейді. Көрдіңіздер бе? Бат Москвада жүрген. Егер Москва болғанда бір 50 рубль болыш керек. Кім білет, Москвада маршруткалар қанша? Минимальный 50 го дейм. Мен 2014 іштегенде 30 рубль, 35 рубль, қазір 50-ге шықса керек. Так, мынаке панель жағы. Ай, таза машина екен. Так. Мына шундай туғандар. Басы бойынша, если наличка аламын дегендерге 700 000 торг болады. Варианттарыны видеоның башында айттық туғандар. Сізден разы болыңыздар. Кімнің көңіліге тура келген болса, пожалуйста, Mercedes-Benz Sprinter 2015 жылғы 2.2 CDI мотор. Mercedes-Benz Sprinter Classic деп қояды. Кейінгі видеоға чейін сақ саламатта тұрыңыздар.